30-жылдары репрессияланган инсандардын өмүр таржымалын, ишмердигин изилдөө менен алектенип келаткан тарыхчы Жумагул Байдилдиевдин кезектеги эмгеги жарык көргөн. Ал Абдыкерим Сыдыковдун мамлекеттүүлүктү түптөөгө өмүрүн ардаган адамдардын сап башындагылардын бири деп эсептейт. Алматыда Верныйда окуган кезиндеги ишмердүүлүктөрү жана андагы баалар тууралуу маалыматтарды, архивдик маалыматтарды алдык. Ошондой эле буга чейин бизге белгисиз болчу. Бул кишини ошол жерде Верныйдан жөнөтүшкөн, Омскеде окуп келгендиги жөнүндө маалыматтар табылды. 1922-жылы бул Кыргыз Тоолу облусунун түзүүнүн демилгечисинин башында турду. Бул боюнча дагы буга чейинки белгисиз архивдик маалыматтар табылды. Абдыкерим Сыдыковдун Тоолу Кыргыз облусунун түзүү боюнча жакын арада жарык көрөт. Муну да бир жаңылык катары айтып койсом болот. Тастыкталган архивдик маалыматтар, буга чейин жашыруун болуп келген маалыматтар табылды. Тоолу облусу буга чейин түзүлүп, бирок түзүлүү идеясы болгон, бирок түзүлбөй калган. Абдыкерим Сыдыков советтик бийлик түптөлүп келаткан учурда маанилүү кызматтарды аркалаган. Ошол эле учурда кыргыз жери башка автономиялык түзүлүштөрдүн курамында калып калбаш үчүн өз алдынча алуулук тууралуу демилгелерди көтөрүп келген. Аймактагы социалдык абалдын оор экенин кабарлаган, Москвага жазылган 30чулардын катынын башында турган. Манаптын тукуму мурдагы Алаш партиясына мүчөлүгү аны коммунисттик партиядан бир нече ирет четтеткен. Кандуу репрессия учурунда ал Ишеналы Арабаев менен бирге алгачкылардан болуп камакка алынган. 5 жыл абакта жаткандан кийин атылган. Биз Абдыкерим Сыдыковдун бейнесин бүгүнкү чейин араң эле 40% эле билебиз. 60% ачык элек. Анткени ал документтердин баарын биле элекпиз. Ошондуктан биз чет өлкөнүн документтери менен алып чыксак Абдыкерим Сыдыковдун бейнеси ачылат. 60%-ын архивтерден карасак чыгат. Изилдешибиз керек илимпоздор. Буга мамлекеттен чоң камкордук керек. Мамлекетти түптөөнүн башында турган инсан тарыхчы илимпоздо болгон. Анын эмгектери бүгүн да маанисин жогото элек. Бул киши ушу бизге өтө баалуу бир нече 4-5 мындай чоң макалаларын жазып калтырды. Ошолордун арасында эң көрүнүктүүсү ушу Кыргызстан чек ара бөлгөндөгү жайыт жерлери жөнүндө жазган, малдарды, жайыттар алардын ыңгайлуу пайдаланыштыруу жөнүндө жазган чоң макаласы бар. Андан башка Кыргыздардын уруулук түзүшү деп ушу кыргыздардын ар бир бүткүл аймагындагы чек арага катышканда, комиссияга катышкандыгы үчүн ал баардыгынан кабардар болуп, ошол материалдын негизинде кыргыздардын уруулук түзүшү деген бир жакшы макала жазган. Ал бүгүн дагы эскерилип жүрөт, актуалдуу болуп. Андан тышкары кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башатында деген да бир эмгеги бар. Бу дагы ушундай кичинекей болсо дагы мындай мааниси терең эмгек деп айтсак болот. Абдыкерим Сыдыков 1938 жылдын 18 февралында 49 гана жашында көз жумган. 1958 жылы акталган. Көпчүлүк кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө эбегейсиз эмгек өтөп, өмүрүн ардаган инсан азырынча жетиштүү эскериле элек деп эсептешет. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.